Бүгін 31 октябрь 2022 жыл. Менің таным ба, жаным ба, ақылым ба, демек бары закон. Жаным Құдай болса, таным Абдулдаев болса, Қарақұш ме, шо Құдайдың мейесі. Құдайдай ойлану, көзім Құдайдықы, болған келеткем Құдайдықы. Мен Құдайым деп шыққанда қырғызға күлкілі болған, адамзаттарға таңғалышты болған. Бұл шындық. Мен Құдайым деп шығып, мындай эме сіздердің ишенимди айтып коеюн деп атам да, ошо Кудай болгон ишенимди. Адамдын ошо көп жыл эволюцияларды басып өтүп, гени сөөгү жетилип, ошо гени жетилгендиктен мына интернетти ойлоп таап, видеону, мисалга видеозвонок, компьютер, асманга, аламга асманга учурган космос аппараттар баарын следить этип турган. Ушунун баары адамдын гени жетилгендиктен пайда болуп атат да. Бул ошо бир эски цивилизация. Бул цивилизация техникалык өнүгүү болгон. Ошо кезде адамдын да гени сөөгү жетилип келип, азыр эми телонун бир өнүгүүсү бир мезгили келди. Ошол кезде Кудайдын буйругу жок, курайдын башы сынбайт дегендей, Кудайдын буйругу экен ушу өсүүнүн баары. Анан Кудайдын буйругу менен пайгамбарларга Кудай жөнүндө бейиш, тозок, ошо духтар, периштелер жөнүндө бир түшүнүкдай күмөн кээ бирин чече албай калган бир. Баары бир ошо Кудай жөнүндө түшүнүк болгон. Ал эми көмүскө көрүнбөгөндүктөн, адамдын гени жетилгендиктен азыр жерге түштү дагы, көрүнө Кудай пайда болду. Эми көрүнө бейиш пайда болот, көрүнө тозок пайда болот, көрүнө шайтан пайда болот жашоодо. Ошондуктан Кудай аныктоо үчүн келген. Анан ушу мен жаңы Кудай аталганым, Кудай мурун бир энергия болгон, азыр телоны кийгенде материяга айланып, баягы бир жетекчи алмашса деле жетекчибиз жаңы деп коет го азыр башка киши деп. Жыл жаңырса деле жаңы деп атпайбы? Анткени өзгөрүп атат да. Ошол сыяктуу жаңы Кудайдын аталышы менен жаңы Кудай мындан көп жыл мурун мындай деген сиздердин ишенимиңерди бышыктайын. Бүгүнкү дүйнөнү бийлейбиз деп турган Америка акчасы менен, саясаты менен батышка аябай, батыш өлкөлөрүнө, Германия, Франция, Великобританияга влиять этип турган НАТОнун, ООНдун каржылоочусу, керек болсо негиздөөчүсү, дүйнөлүк бир 7 өлкөнүн бири болгон ушул Америкадан дагы, Россиядан дагы, Кытайдан дагы, жана Европа өлкөлөрүнөн дагы кыргыз кыйын баарынын башында турат деп айткан. Мына Кыргыздан Кудай чыкты дагы, азыр аурасы менен дүйнөнү тегеретип атат. Кудай, мен Кудайчылыкты далилдеп атам өзүмдүн. Кудайлыгымды мына көзүңөргө көрсөтүп. Ошондо ушу 3 өлкөгө условия койгон. Америка табиятты кароого алыш керек, табиятты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Болбосо Америкага куюн, вирус, булут, шамал, ар кандай кырсык боло барат деп. Орус эли менден мо түндүктөн түндүк жалгыз экен да, бая жалгыз Алла дегендей. Андан программа алып, адамзатты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Болбосо
Россияда эмне болуп атат бүгүнкү күндө? Согуш, экономикалык кризис, эли качып атат, өлгөн өлүп атат, дүйнө эли каршы. Кытай жөнүндө өзүңөр билесиңер, муну кызмат үчүн жаралган деп. Кайра бир адам катары карап келгенде деле Америка баш, Россия көкүрөк, колу бут бул Кытай. Россиянын ичинде Европа бар. Европа өлкөлөрү. Курсак жана башка болуп, Азия болуп бөлүнүп кете берет. Ошондо эле аны кайра адамды ким бар? Адам бир адам болсо, адамзат бир адам болсо, аны ким башкарат экен? Аура болуп, кайра эле ошо жаңы Кудай башкарат. Мына. Ишенбей атасыздарбы? Муну карап эми буга башыңар жетип ишенбесеңер, анда деңгээлиңердин дагы ылдый түшүп кеткени. Мен Кудаймын дедим. Кытай Эл Республикасы Кыргызстандан карызын доолап, тревожить эткенде, айласын кетиргенде. Керек болсо, сен мага Кыргызга карызсың дедим. Карызыңды кеч. Кечпесең, мен тынчыңды алып коем. Вирус жөнөтөм, коюн жөнөтөм, булут жөнөтөм. Бул 19-жылда май-июнь айлары эле. Солтон Сарга да Кыргыз менен ошо Кытай ишкерлери жанагы кен боюнча талашып тартышканда. Вирус деген түшүнүк 20-кылымдан бери жок эле. Болду, анын да коронасы, таажылуу, эң күчтүүсү. Мен Кудаймын, Сооронбай. Сен билбейсиң жаңы доордун талабын. Кыргыз журтун аяп кой, жакындарыңды ая, өзүңдү ая. Бийликти мирным путем, тынчтык жолу менен жолун таап, референдум өткөрөсүңбү? Элсинде эле алы келбегенде Путин өткөрдү го жолун таап. Десем, Кудаймын деп айтып, түшүндүрүп коюп, эскерттим. Сезонуң бүтөт. Өткөрүп бер. 1 жыл күттүм. 1 жылдан кийин өткөрбөдү. Иш козгоду. Кудайга иш козгоюп, апенди соки, кайдасың сен? Сен күнөөлүсүң бардыгына. Мен сени дагы жазалайм. Экөөбүз дагы эсептешебиз отуруп. Могу абаны бирөө кармай алабы? Нурду бирөө кармай алабы? Мен нурдан жаралгам. Жөн эле бир ал нур, ал бир күн, Кудай деген көп кыры бар. Ал энергия. Менин жүзүмдү Апталдаев деп көргөн менен менин көзүм Кудай. Менин сөзүм Кудай, менин оюм, менин жаным Кудай. Менин ал Апталдаевдин телосын атайын жөнөткөм. Кудай катары сүйлөйүн. Жакындарың не болду? Асылбек камалдыбы? Дагы эсеп болот. Эл не болду? Сен не болдуң? Мечитке кире албай калдың. Жүзүң карарды. Эми бул эгер мен Кудай болбосом, анда менин сөзүм орундалат беле? Вирус барат беле? Мына мамлекеттерде тынчтык кетет беле? Кандидаттарды айттым ошондо. 2011-жылы дагы, 2017 дагы, 2020-да да айттым. Астыман чыкпагыла. Бул силердин ишиңер эмес, дедим. Ошондогу кандидат мына кийинки эле 20-жылкы кандидаттын Клара Сооронкулова дагы кырсыктап атат. Канат Исаев, 2 генерал Курсант, дагы Сегизбай Абдил, Равшан. Мунун ичинде кандидат катары Садыр да бар. Бүгүн ошо жыйынтыктап, бүгүнкү күнгө чейин мен 10 жыл
биринчи ушу жаңы Кудай элге отчет берет, анан эл отчет берет деген формула бар. Мен отчет берип келдим. Мен ушуларды практика катары көрсөттүм, Кудай катары. Мен умталам. Мен опасныймын. Кел, могу ак карадан чыгып, булуттарды ичбей арбайга периштеге айлангыла, дедим. Ай, кара адам силерди жыргатпайт, деп айттым. Көрдөн чыккан адам жыргатпайт силерди. Мына ак карада турган. Көктүн буйругу башка, дедим. Выбордун астында. Мына эмне болуп атасыздар? Ана мени карап күлүп коет. Мен күлгөн жокмун, силерди карапчы. Кудай катары мен боорум ооруп турат. Баягы баладай, ай, айбан деп коет да кичик балдарды. Качан адам болосуң деп коет. Качан адам болосуң деп кичик баланы ай айбан деп мындай кошуна колоң аксакалдар келгенде тамашалап, эркелетип калат. Качан адам болосуң? Ой айбан деп. Анысыгандай, мен да ошондой сезимде карап турам. Кыргызда адамзат. Кудай өзү негизи кыйратуучу эле эмес. Кудай мына мени кандай көрсөң, асмандагы Алла, асмандагы элестеткен Бог, Теңир, Кудай ушу менде эле мүнөзү бар. Менде эле эскертет. Кантип эскертти? Мурун жаңы Кудай чөлекте кандай болгон десең деле, түшүңөндө эле эскерткен. Жокпу? Төлгө элги жашооңдо эле эскерткен. Кырсык кыйынчылык менен деле эскерткен. Ошон үчүн өлөрүн билет да адам мындай. Чувство болуп калат да өлөрүндө. Же болбосо ишиң быйыл жаман болгон менен түшүң оң болсо, түшүм оңолду, ишим оңолот дейт да. Эскертип келген, кадимкидей эле. Эми эскертүү бүттү дагы, эми эсеп башталды. Анан ушу Садырга бир сезонун бүткөнүн айтып коеюн. Садыр эми ушу мен бир майда сүйлөбөй эле коеюн дегем. Атын атап деги эле бир майдалап сүйлөбөй эле коеюн дегем, бирок бир жыйынтык катары сүйлөп коеюн. Анткени түшүнбөгөн адамга сүйлөп не кыласың? Баягы жаманга корогон кайран сөз деп коет кыргызчачы. Анан эми бир жыйынтык катары айтып коеюн. Садыр эсиңен чыкпагандыр. Сенин агаң келген ушул менин ордомо, сен түрмөдө жатканда. Ага чейин дагы айтпай эле коеюн. Анан ага айткан. Каныбек Осмоналиев баштап ошо Садырга боштондук деп Сокенден суранып кат жазып митинг кылганда ошо Каныбек Осмоналиев баштап камаштыбы ошо кездерде. Анан ага айттым эле, дагы сторонниктериң келген, балдар аттарын унутуп калдым. Аларга мындай дегем. Силер өзүңөрчө чыга берсеңер, эч качан Садыр чыкпайт. Эл менен кошулсаңар, анан революция болот, анан ошондо чыгат деген. Мен Кудай эч качан адамдарды жаман болушун каалабайт, бирок өз ордун билишин каалайт, өз кызматын билишин каалайт. Анан мен айткандай революциянын бир илеби менен чыктың. Убактылуу өкмөт болдуң, убактылуу президент болдуң, убактылуу. Анан кандидатыңды койдуң, кандидат кезиңде дагы жолугуп, сен мени колдо деп айтайын десем, жолукпадың.
анан кара күч менен болдуң. Бирок ошол сен болгондон кийин ошол түнү ата бейит титиреди. Жер титирөө болду. Ата бейтте мен көп адамдарга ошол жерге алып барып ант алдыргам. Эски жашоодон чыгаар үчүн. Мен ал жерде көп байланыштарды билем. Ал жерде көп барбайлар мага карыз, милдеткер. Антыбыз бар ал жер менен. Мейли, баягы Кудай кечирет дегендей, же болбосо бир күнү адам жеңет, бир күнү Алла жеңет, бир күнү адам жеңет, акыры Алла жеңет дегендей. Кара сокенин акчасын алып, чачып, баягы эски методикаларды колдонуп, эски достор, эски заманда Бакиев абагындагы алар менен өттүң, маселе жок ал өткөн. Ошондо айттым, победа Садыр — это трагедия народа деп. Народа мира даже. Бул кыргыздык эле эмес. Андан кийин мен мындай жыйынтык көрөм, мага мындай улуу күчтөр отчет берет. Кызмат кылат, от суу таш аба ошо Кудайга кызмат кылат. Анан аялың экөөң турупсуң, анан аялың экөөңө мен мынтип суроо кылып атыпмын. Мен Сокени такты бошотуп бер дегем, десем, жок, биз уккан эмеспиз деп атыптырсыңар экөөңдө. Анан Кудай могу чоң колу менен сени урду, мен. Анан сен мындай свитериңди чечип эле бияка таштадым. Бул эмне деп чечилет? Сокеге айтылган шарт, Соке, бул сенин ордуң эмес. Жана кандидаттарга айтылган, сен кандидат болуп турганда сага да тиешеси бар бунун. Айтылган, Кудай айткан сөздү аткарбадың. Жок, уккан эмеспиз. Аялың сенин энергияң болот. Жок, мен акылым менен, акыл өз шайтан. Көкүрөктү тыңшаш керек. Көкүрөктү угуш керек, арбайды угуш керек. Анан Кудай урду. Ошо күндөн баштап кетенчиктедиң. Андан кийин быйыл ошо август айларында жайдын толуп турган мезгилдеринде да касиет өтө катуу болот, улуу күчтөр катып иштейт. Анан ошо кезде ак үй бош калды. Эшикте футбол болуп атыптыр. Анан бир команда жеңгенде эле утту болуп эле. Анан ак үйдө революция болгон экен. Мен ак үйдө экенмин. Анан аялдар жүргөн экен, айтып атам, азыр бирөөлөр баягы жаш балдар, көпкөн балдар кирип сордуктап салбасын, качкыла кеткиле десем, деп атам. Анан ойлойм, эми бирөөлөр басып алса, алар келиш керек эле, алар келбейт. Алар жеңилип калган окшойт деп баягы жердик акылда иштейт. Анан анда эски бийлик эле келет окшойт десем, алар да жок. Сыртка чыксам бир апапак болгон бар экен, Волга жол болот, орустун Волгасы, бул о дүйнөнүн жолу болот. Анан бир бухгалтер, ак плаш кийген бухгалтеримди, эркек кишини сумкасы менен бир жерге жеткирем. Узатам да, алып барып коем. Анан ал айтып атат, революцияны мен кылдым деп. Ал эмне деген сөз? Кудайдын, жаңы Кудайдын, таны Кудай, жаны Кудай, акылы Кудай. Ошо болбойт деген жыйынтыгы эсеби иштеди деген сөз. Андан кийин мен ордом бар, ошо ааламдан буйрулуп, улуу күчтөр отуруп, ушул жерден чечим чыгарып дүйнөнү башкарган. Ошол ордомо келдиң дагы, анан мен жазып эле берейин, мен убара кылбачы, өзүң эле башкар десем, жок, улагага отуруп алды. Ал эмне деген сөз? Бийликтин энергиясы келип алды Кудайга, же болбосо Кудай бийликтин энергиясын алып койду. Байлыкты ким берет? Кудай берет. Жанды танды ким берет? Кудай берет. Эмнеге берет? Кызматка берет. Бийликти Кудай берет. Сен Кудайдан бийлик талаштың, кара күч менен отурдуң, бирок
Кудай күчтүү экен, алып коет экен, уруп. Андан кийин эле 31 август болуп калды. Эл баатырым медалдарды берди. Акең, абаң Слитек кармап сүрөтү чыкты. Баткенде окуя болду, Кемпирабад болду. Активисттер чыкты, оппозиция көбөйдү. Балык башынан сасыйт дегендей, баш өлгөндө баягы жан жок болсо адамдын телосы сасып баштайт да. Баягы гневой деп коет да, живой или гневой дегендей. Анан гневить этип баштады. Эл дагы, бийлик дагы. Муну менен эмне айткым келет? Кудай, асмандагы Кудай. Дын буйругу жок, эчтеке болгон эмес. Менин таным Кудайга айланыш. Мынанча нерсе аламдан түшүш. Мунун баары ошол буйрук. Кудай адамды жаратканда ушундай эле инопланетян катары, арбай катары жараткан. Адам ылдыйлап түшүп алган. Эми айласы кеткенде адамдын ошол акылы жетип, техниканы ойлоп, дүйнөнү таанып калган кезде Кудай жерге түштү дагы, арбайлары, периштелер менен жерге түштү дагы. Ошон үчүн суунун дагы, абанын дагы, жердин дагы составы өзгөрүп аткан ошол. Ошон үчүн кыштын жойулуп аткан ошол. Ошон үчүн табиятта бейиш болуп аткан. Ошон үчүн адамзаттын эскиче эчтекеси окшобой аткан ошол. Байлыгы деле, бийлиги деле, аял эркек жашоосу деле. Аял эркек жашоо азыр аялы күйөөсүн өлтүрүп коюп атат го. Мурун же болбосо аял эркек жашоо азыр 3 жыл сүйлөшүп, жетелешип жүрүп үйлөнсө дагы жашоосу болбой атат. Мурун ала качып келип эле, ала качып келмесин көчөгөдөн таанышкандар болгон да, бирин-бири көрүшүп. Ошондо деле жашап кеткен да, ал бактылуу, ал сезон бүттү дагы, азыр башка бир талап башталды. Ошондуктан кыргыз, мен силерге мындай бир кутуңарды учурдуңар. Бүгүнкү күнгө чейин Кудай аябай мындай ошо программага да ыраазымын. Адам катары мен эки тилде сүйлөйм да. Баягы бирде ата болсом, бирде эне болом. Эне болгон кезде жоопкер болуп, күлүп жайнап, мээрим төгүп, башынан сылап, эненин мээрими башкача го. Ата болгондо Кудай болом да тарсылдатам. Жерди эчтекени көп түшүнбөйм. Анан эне катары сүйлөсөм, адам катары сүйлөгөндө ошол Кудай жакшы экен. Кудайды эч күнү өлөбөгүлө. Кудай эскертти. Мынанча сабак өттү, дүйнөгө эскертүү кылды. Алынын келишинче орус тилде сүйлөп. Тамтай ушу Россияга чейин барган күндөр болду, Европага барган күндөр болду. Бир жолу чыгарып экен, адамзатты куткарып калуунун деп. Анан көрсө ал кара күч менен, жердик менен эчтеке бүтпөйт экен да, касиет менен бүтөт экен. Эми мындан ары мен силерге отчет берип бүттүм Кудай катары, эми силерден отчет алам. Менин отчетум ушул. Адам сыпатка өтүп, арбай сыпатка өтмөйүнчө жерде эми кырсык, кыйынчылык, оорчулук, өлүм, уруш, талаш, пикир келишпестик, жанагы мен айткандай тозок же болбосо ошо живой болбосо гневой болот дегендей, ошо гневить этип баштайт. Арстан алайга мына тирүү корпус турат, кошулгандар калат, болбосо куурайт. Көктөн иштегенди жерден таппадымбы деп калат го кыргызда. Ансыгандай көктөгү Кудайды тааныганың бул көктөн буйрулган адамды тапканың. Мага көрүнүш катары арбайлар баш ийип турат мынтип жүгүнүп. Мен үчүн кызматта. Арбайлар менен аалам күчтөрүнүн, чыныгы күчтөрүнүн максаты бирөө гана. Жерге бейиш орнотуу. Жердик адамзатты өскөнүн өстүрүп, калганын өлтүрүп жоготуу. Мен айттым эле, ошо однокомнатный квартира меники экен, менчик экен. Келсем,
20 киши жашап алыптыр. Ай, бул жерде 6 эле каласың деп, калганын киргизбей койдум. Бир аткаруучулар бар экен, өңүндө эле көрө алган жок, бирок хозяин келди деп эле эшиктен киргизбей койду. 70% адамзат жер жашоосунан жойулат. Жер жашоосу, жер шаары Кудайдын менчиги да, ал келди. Ада жашаса болот экен, анын пастели бар экен, эми ал жашоо да пастел. Түнөктө жатып ошол түнөк, сүкүт, ойлонуу, түш көрүү, денени бошотуп алам менен байланыш. Менин да пастелим бар экен. Мындай жалгыз бир адамдык. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Жөн эле жерден кече Сеулбу, Южный Кореяда давкадан 150 адам өлүп. Кайра эле ошо кечээ күнү Индияда моз кулап дагы 100 адам өлүп дегендей. Эми мындан ары жаныңарды сактап калуу биринчи маселе болот. Кечээ дагы ошо 1 сааттай сүйлөпмүн, ошондо дагы YouTube'да айттым. YouTube'да ошол Арслан Айкут'та бар. Байлык, бийлик эми кимге келет экен дегенде, арың барбы, жаның барбы дегендей, ары бай адамга эми байлык, бийлик келет. Ары жок, жалганчы, калпычы, өзүмчүл, ак кара адамдан бийлик да качат, байлык да качат, керек болсо жаны качат, өлүп калат деген сөз. Кошоматчылар, айланайын кошоматчы, катынсыңбы, эркексиңби, мындай бир күскөгө бир каранып койчу. Күскөгө бир өзүңдү карап, мен киммин деги жашоодо деп койчу. Качты хандар. Кошоматчылары гана, мына Атамбаев камалды, тем эле шилекей алышкан Сапар Исаков гана, дагы Меругороодо болуп алган жигит ким эле, ал гана. Мисалгачы, эртең сен тутуласың. Бул бир, мындай ачыктагысын айтайын. Экинчиден, бүгүн СМБ менен, сот менен, милиция менен, прокурор менен, криминал менен, кара күч менен башкарып туруп аткандырсың. Сенин күчүң, бийликтин күчү кара күчтүр. Бирок биякта ак күчтөр бар. Алар чыныгы күчтөр. Алар сот күчтөр. Аны кантип башкарасың? Аларды да коркутасың. Ал жок эле дегенде жаныңды алып коет. Жок эле дегенде тамашалап, ойнотуп коет. Жана ак үй бошуп калган бир футболный команда болуп атыптыр, жеңгенде ак үй бош калды дедим го, бирөө жеңгенде. Алар үчүн тамаша бул дүйнө. Адамдын танындагы, жанындагы аалам бул дүйнөгө кызматка буйруйт. Байлыкты, бийликти, тилди, духту, төкмөлүктү, манасчылыкты, айтымчылыкты, акындыкты элди агартуу үчүн, аруулантуу үчүн гана берет. Ал туура эмес иштеген кезде, кошоматка, жалганга кеткен кезде ошол касиетин алып коет. Айтымчы боло албай калат. Төкмө титиректеп, кол башы калчылдап калат. Энеликтин да орду бар. Энедей болбосо, анын да кырсыктап атпайбы? Карасаңыз, ар нерсенин өзүнүн орду бар. Ошондуктан бул менин эскертүүм. Мен айтып койдум. Мен дедим. 1-ноябрдан баштап касиет өтө күчүнө кирет. Мурун пресс-конференция берчү элем. Азыр мага анын да кереги жок.
мен жөн эле ойлоп койсом деле иш бүтөт эле. А бирок элчилик дагы эскертүүм, өстүрүүм, окутуум бар. Ошон үчүн гана ошол ааламдан буйрулган ордомдо, куттуу ордомдо отуруп эскертип атам. Кана эми Кудайга ишенбейсиңерби? Же Кудайдан буйрулган таңга ишенбейсиңби? Мейли Абдулдаевди, ооба ал адам. Адам болсоң да сезонуң бүтөт десе бүтмөк беле. Ай адам вирус жөнөтө алабы? Мисалга. Адам моунча мамлекеттерди башкара алабы? Анан Абдулдаевдин азыр таны да Кудай. Клеткалары да Кудай. Мен бата бербесем эч кимдин иши оңолбойт. Анан Кудай болсо анан акча жаадырып койбойбу? Акча жаадырбайт. Кудайдын жаңы талабы бар. Сени адам бол дейт. Акча эмес керек болсо сенин таныңды алып коет. Табияттын таза жерине күмбөзгө алып барып бекитип коет. Айылдан алысыраак, шайтандан алысыраак алып барып, акчадан алысыраак. Жаныңды жарактуу, же бакка, же бадалга, же өзүң ошондой итте үрөнчөк болсоң итке, соке кара мите бит дегендей же битке айлантып коет. Акча жаадырбайт ал. А сен акка айлансаң, ааламды түшүнсөң, анан сага бийлик берип коет. Мына мен дүйнөнү бийлеп атам. Могу корпус. Могу башым ошого иштеп атат. Кара бир жашоону ойлогонум жок. Эшикте КамАЗым калды, же пляным калды. Же тиги киши мынтип айтты. Ошондуктан новая цивилизация деген ошол. Новая цивилизация деген сөз бул мына могу инопланетан деген жашоодо бир өзүнчө бир цивилизация. Ошон үчүн жана инопланетанын тарелкасын көрдүк, летающий. Анан өзүн көрдүк деп аткан ошондой бир цивилизацияга жетет. Атаң Кудайың, энең умайың дегендей менин айтканыма сен түшүнбөйсүң, бирок так аткара бер. Атасы айтканды баласы түшүнбөйт, бирок атасынын рамкасынан чыккан эмес да. Ошон үчүн адашкан эмес. Анткени атасы көптү көргөн, көптү ойлонгон, көп нерсенин башынан өткөргөн. Анысы кандай, мени сураганга силердин аң сезимиңер жетпейт. Мен мына мынтип койсом адам кырылат. Мен мына мынтип депутаттарды алып туруп мусорный контейнерге салып койгон мынтипчи. Ошон үчүн мусорда эле сасып туруп атат. Мындай бир рамкага салып койгон. Тело жүрө берет, ал ошо мусор болот. Аны көргөндө адам качат. Керекпи эртең бир жиндинин жанын алып туруп, ошо башчыларга кийгизип коем. Керекпи ошо бир ракты алып туруп кийгизип коем. Керекпи мен вирусту алып кийгизип коем. Керекпи мен нурдантып коем. Керектүү адамды. Ошон үчүн могу камалган активист, оппозиция, калыс, чындыкты сүйлөгөн балдар, аны да бир жан кийип сүйлөп атат. Аны да бир арбай кийип сүйлөп атат. Ал өзүнчө эле сүйлөп аткан жок. Жин тийди дегенде бир жан тийгенде эчтекеге карабай калып атат да. Жан киргенде ок менен атып атса Бакеевдин убагында. Кубалап атпайбы? Окту көздөй чуркап атпайбы? Өзбек кыргыз коңгулагында не болду? Ошондой. Ошондуктан атаңа башың жетпегендей, атаңа башың жетпей атса, эмнени ойлону, эмнеге мындай деди дегендей. Кудайга кайдан адамдын башы жетет? Мындан ары, анда мен эмнеге Кудаймын? Менин буйругумду аткарбаса. Аткарбайбы? Акылына салдыбы? Ойнотуп коем, ойнотуп. Дагы эсептешип коем аткарбаган үчүн. Соке менен дагы эсептешем. Атамбаев менен дагы эсептешем. Ошон үчүн айткам да, Атамбаев президент кезинде бул соттолот. Кудай эмнеге айтат?
Менин таным айтып атабы, акылым айтып атабы, жаным айтып атабы, менден чыктыбы бул закон. Ал Абдылдаев эмес, Абдылдаев адам эмес, Абдылдаевдин таны Кудай. Жаны Кудай, башы Кудай, көзү Кудай, оозу Кудай. Болгон клеткасы мына, батасы, назары Кудай. Басканында ар бир кадамында код бар, бутунда код бар. Сөзүндө кут бар, көзүндө от бар делет. Ошондуктан эми куткарса кана агым диндер куткарат эле, сактап калат эле. Сыйынып ыйлаганыңар да куткарып калат эле. До конца деп барган шайлаганыңар куткарып калат эле. Акылыңар, амалыңар куткарып калат эле. Чыккан оппозицияң куткарып калат эле. Жок, буйрук башка. Жаңы Кудай талкалап, кара күч менен кадимкидей баягы. Манас ошон үчүн айтты да мага. Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың. Мен баарын бириктирип коем. Бирок ошол убакта страданияда жашайсыңар, оорчулук, кыйынчылыкта жашайсыңар. Өткөндө Өзбек эл башчысына дагы айттым, жакындама Кемпирабадка. Кудай буйруп бердиби жерди? Кудай гана бириктире алат. Сен акың жок. Сен мындай благородствоңду көрсөт кыргыз элине. Кыргыз эли душа. Душа деген ички жаны ыйлап калса, тело кыйналат да, баш кыйналат, семья кыйналат, жер кыйналат. Тажик эл башчысына дагы жетпесе жетпесин, меники айтып коюш. Жетсе жетсин. Мен айтып койдумбу, алам күчтөрү ар кандай иштейт. Аткарат. Аткарбаса жасаланат. Анда Кудай эмне келди? Андай жазалай албаса. Ошон үчүн мен айткамда, мен ар ойду таразалап, баардык мыйзамга салып, көрүнүшкө салып, көрүнөгө салып туруп анан чыгарам да. Кудайда да жаңылыштык болбош керек да. Менин бир айткан сөзүм жалганын айтып көргүлө. Силердин билярыман, до конца, дагы эмне деген аттарыңар бар. Пир туткан адамдардын бир сөзү орундалды деп айтып койгончу. Бир эле моунусу орундалды ошо кишинин депчи. Жок. Орундалбайт. Кытайда мен вирусту да, коюнду да, булутту да чакырган жокмун. Анткени менин астыма келип багытын ала элек. Менин условияма көнө элек. Ошо сыяктуу мен болгон өлкөнү астыма келмейин, жаңыча жашамайын, жаңы цивилизацияга өтмөйүн жазалай берем. Үй меники экен, айттым ошону. Порядок болуш керек бул жерде десем, ошо тазарып калды да калганы келбейт. Ошо сыяктуу мен условияма көнөт. Кудайды көкүрөгүбүз менен сесебиз деп. Жок, Кудай сени жаратканда эле баш берип койгон. Сенин башың Кудай. Башыңды иштетсең, сен Кудайга жагасың. Башың иштебесе, мал болуп, майлдан айырмаң болбой калат. Ошон үчүн Кудай түшүп айттыбы мунун баарын? Тагдырың өз колуңа тапшырылды. Мындан ары ыйлансаң да Кудай жардам бербейт. Байлык, бийлигиң да жардам бербейт. Бир гана өзүңдүн башың жардам бериши мүмкүн. Ушунун баарын анализдеп, өйдөлөйсүң, келесиң, өсөсүң, кара куш мээң ишке түшүп, күн башка айланып, арың байып, сакталып каласың аалам кызматын кылып. Жок, шайтан дегенде эгер акылың жерче иштесе, башың жерче иштесе, ошо шайтанның арасы кырат дагы жоготот. Ошондуктан ар адамдын тагдыры өз колуна тапшырылды. Кыскачараак айттым, ошол Садырдын сезону бүттү, бийлиги келип алды, кара күч менен корпусу туруп атат. Бул жок нерсе да, жок нерсе мындай, жок. Эми ошол чындыкка карабай, жаңы доорго карабай иштеген милисаңбы,
полицияңбы, СМБшнигиңби, сотуңбу эми Кудайдын улуу күчтөрү эмислер менен эсептешип баштайт. Ар бир кадамда, ар бир сөзүңдө. Жаңы доордо ушундай жашоо болуп калат. Эми чындыкка жатпаса мен бул решенияны кабыл албайм деп калат. Мен бул чындыкка жатпаса мен Ысык-көлгө барбагыла десем болбодуңарбы? Барабыз, анан каяка барабыз депчи. Айттыбы? Кудай айттыбы, болду, барба. Барып келдиңби, балага басат. Жалгандын сөзүн сүйлөбө, же жалганча жашаба. Болду. Же болбосо адамды улуу деп бил. Эми аалам күчтөрү менен мен жазалайм. Бүгүн акыркы жыйынтык, бүгүн бир перемен. Эскертүүм бүттү. Эми мен отчет алып баштайм. Ким жалган айтат? Жан дүйнөсү жарды адам жалган айтат. Ары жок, жаны жок, ары жок. Ары бай эмес да, баягы кедей деген сыяктуучу. Анан ошол ары жок адамды анан аалам күчтөрү жазалайт. Тандым эмнеге өрдүм эле, жандым эмнеге өрдүм эле деп. Анан булар кимдер жалганчылар? Анан өзүңдү өзүң бир таразалап көрчү, өзүңдү өзүң. Сен жалганчы экенсиң же чынчыл экенсиң? Мындан ары эч кимдин иши деле жүрбөйт, байлык, бийлик, бала бакыра. Анан ошондон ойлонгула. Эмне жүрбөй атат дегенде, менин арбайым жок да ичимде. Арым жок да, мен калпычы болсом кайдан жүрөт деп ойлоносуң. Милисияң мейли, полицияң мейли, соттуң, СМБшнигиң, Ташиевиң, Жапаровиң толтура баары. Же башка улут деле дегеле эки улуттуу адам. Качан гана сенин арың байыган кезде ишиң да оңолот, түшүң да оңолот, жашооң да оңолот. Ушундай бир эсеп болуп калды. Анан фейк, анын баары сезону бүтүп калды. Керек болсо жердеги кара күч азыр сактап калбайт сени. Анан ошол активисттерби, чынга күйгөндөрбү акталат. Акталганда да зор акталат. Себеби Атамбаевдин убагында Белый деген бала бар. Аты эле Белый, тамашамдай атында коюлуп калган окшойт. Баары эле Белый деп тааныйт ат башта. Ошо Белыйды атууга кесиптир Атамбаев. Мен бир суткада актап кетет экенмин. Мен ушундай күчүм бар экен. Анан мен аны актайм, аңча Атамбаев жерге жатып калат, сыска, топо болуп. Ошол сыяктуу мен актарды актап кое берем. Силер караласаңар да мен актап кое берем. А бирок аны каралаган адам сыска жатып калат, топо болуп калат. Мына далил Атамбаев. Ана мен Атамбаевди тургузуп, жүрүм мончого алып барып сизди жуунтуп коеюн, кир деп калдыңыз. Ным өтүп калды, сыз өтүп калды дедим да. Ошон үчүн Атамбаевди жаңы Кудай гана куткарат. Чыктыңар эле го Садыр менен шумдук мамилеси. Бүгүн чыккан атат, түштөн чыккан атат дегенге чейин бардыңар эле. Мен таң калдым. Анда кандай мен? Анда мен силер өзүнчө эле бир нерсе жүрө береби депчи. Ошон үчүн Кудай келди. Ошон үчүн Кудай король да. Кудай ошон үчүн бул дүйнө менчик, ал каалагандай башкарат, каалаганда ал менчик иштебейт. Мына Кудай жөнөкөй болот. Анан кээде ойлойм да, көкүрөгүн көтөрүп мактанып үнткөн адамдаргачы ойлойм де, ушуну Кудай болбогонуна жакшы болуптур дейм да. Бул Кудай болсо башкача кылып салмак экен, мында чындык болбойт, такыр башкача болмок экен деп калам. Кудай ушундай жөнөкөй турбайбы? Ооба, мен деле кор болгом жашоодо. Ошондой кор адамдарды анан мен кароо калдыртып коем, ошо мусафир дегендей, момун дегендей адамдарды, дардаңдап өпкөсүн көтөргөндөрдү басып коем. Анткени мыйзамга туура келбейт. Жерде өзүнчө эле Кудай боло берсе, бийлик өзүнчө Кудай боло берсе, анда Кудай неге келди? Байып алган мамлекет Кудай болом деп эле дүйнөнү бийлейм десе, анда Кудай неге келди? Ошон үчүн Кудайларды мен басып туруп, анан момун кылып туруп астыма алып келип, же жети катар жерге жөнөтүп, же болбосо жаңы доордо түбөлүктүү уш жерде жашатып, таным нурданып кетет. Мына мен өзүмөн байкадым, тан нурданганда көңүл ушунча тынч болуп калат. Улуу күчтөр ошо нурдангандан анан келет. Ошондо өлбөстүк өзүнөн өзү пайда болот. Тамак жөө азайып, уйку азайып, сарсана жоюлуп дегендей жердик нерсе бир тыйын көрүнөт. Ошон үчүн тело бир башка бир нерсеге өтөт.
Бул ошон үчүн бул окуу бекер берилбей атат да. Карасаңыз, Кудай эне да экен, ата да экен. Кудайга ошо жердиктердин таянганы бир кара күч болсо милиция, айла кеткенде криминал, түрмөдөн чыгып алып, түрөмшүк досторду эшитип алып, ой тобо, асмандан Кудай келген, ал аяктан да күч эшите түшкөн. Кимиси күчтүү? Бийликти басып алып аларды. Эми мындай билбейм эми деңгээлиңер кай жерде. Бирок башка заман болбой калды. Кечиктиң. Бийлик кечигип калдым. Карапайым эл ак. Жана белыйды кароого алгандай мен кароого алып кое берем. Анан карапайымга жол таап бербеген журналист ушул жаңылыкты жеткирип. Ошон үчүн жабылып атат да, Азаттык жабылды, Апрель, Жалбырак, бирдеме дегендин баары. Сен ушуну жеткире берсең, адам колдоп тура бербейт. Чындыкты жеткириш үчүн тил берилип атса, ошо сыяктуу сен тилчисиң да. Ушуну жеткирсең, такта отура бермексиң. Мен молодец демекмин, эми буягын жеткир, мындай өстүр деп. Анан кыргыздын улуулугун тааныш керек деп тиги Касыманбетов. Эмнени түшүнүп атты экен? Таанытыш эмес, кыргызды уже улуулукка калыптандырыш керек. Арбайлык, периштелик, новый цивилизацияга өткөрүш керек. Сен де ал болбосо, анан манас айтырасың. Манасты айттырмаксың, өзүң манас айтсаң да эчтеке жок. Өзүңөр отуруп алып айткыла, жана жыйын айтпай эле манас айтып койбойсуңар ошол жерден. Баягы дөң дегендей болуп калды да. Бир дөң го. Же дөө деп коет го. Дегендейчи. Ушундай эле бир андай эмес, ал акыл керек. Же болбосо ошондон алынып атат да, жана иттин атындагы дөбөт депчи. Дөбөгө да окшоштурат. Сыпатын. Дөөгө да окшоштурат. Ана мындай дөперес деп бекеринен айтылбайт да. Ана мынчалык дөперестикке түшпөш керек. Ар адам изилдениш керек. Заманга кара ата жолу деген бар. Арбактар бата чыгарат. Эргешбай ата деген бар, жан кийип алып жазат. Ошолорду изчейт эти, бул кандай болду? Ошол китептерди алып чык. Эмне болуп атат? Заман кайда баратат? Кимден, кайерден? Ядро кайерде? Дүйнөнү эмне бийлеп атат? Мына Америкада вирус башталганда мектепте баягы мынча айтканда Кудайга жалынды го. Сактадыбы? Сактаган жок. Анткени Кудайдын талабы башка болуп атат да. Улуулук өт, болду, сыйынын токтот. Сен пенде эмессиң, сен периштесиң. Сен периште кылып жараткан, сен пендеге айланып алгансың деп атат. Айла жоктон жерге түшүп кеткенден анан дин бере турган. Ал бүттү, мен кайра башка бир сабак берип атам сага деп атат. Калк башына күн түшсө, хандын башы көпүрө. Күн түшсө, хан көпүрө болуп бериш керек эле. Тетирсинче ошол кемпир-абатты берип салабыз деп, эл көпүрө болуп атат, өлүп берели депчи. Билбейм, кеңешип кескен бармак оорубайт деп коет. Кеңешип кессе, мындай кылалы, айла жок десе, ошол кеңешип, чечим чыгып, ойлонгондон кийин ошону кессе деле оорубайт экен. Анан кеңеши жок эле бир ишти кыла берген көзү болбойт. Могу Бог дагы заманды карап, күндү карап, айды карап, асманды карап, келечекти карап, мамлекетти карап, анан кеңеш, анан баягы чечим чыгарат. Анда ааламга туура келбеген чечим чыгарса иштейби? Адамга туура келбеген чечим чыгарса иштейби? Ал жалганга чыгып калбайбы? Анан кыргыз ушу күндү көрүшүң керек эле. Бул күндү көрбөсөң, өзүңдү тааныбайт элең, доордун талабын билбейт элең. Эми изденгиле, өзүңөрдү тааныгыла. Айтылган
Мисалга пайгамбарга берилгенде деле чындык болгондон кийин канча жылдан кийин ошол динди тутунуп анан сактанып калып атпайбы? Жөн эле бир шарт окулганда, ошо шарият шарт да кыргыздын тили менен, селендей тил менен алганда. Аянды аят кылып сактап туруп атпайбы? Сакталып атпайбы? А силерге келип Кудай айтты, мен Кудаймын, мынандай цивилизация болгондуктан мен жерге келгем десе, анан күлүп, кайсарыма күлөм дейм да. Анан, сен биринчи Абдылдаевди кара, анан өзүңдү кара. Абдылдаевден артык болсоң, анан сен күл. Абдылдаевга берилген байланыш сага берилбейт. Анткени сенин сезимиң, түшүнүгүң өтө ылдый. Абдылдаев адамча айтса түшүнбөй атасың, анан сен тети Кудайды түшүнө аласыңбы? Адам айтканды түшүнө албай, кабыл албай, тетири кетип кырсыктап атасыңар. Элди кырсыктатып атасың, жакыныңды кырсыктат, келечегиңди нөлгө түшүрдүң. Кудайдын айтканын укпадың. Адам айтып атса, түшүндүрүп, майдалап, чечмелеп, эне болуп, керек болсо астыңа чыгып айтып атса, анан сен Кудайды кайдан башың жетет? Арбайга кайдан башың жетет? Мен арбайлар менен, аалам менен өзүмчө бир семьямын. Ошон үчүн жердик менде эчтеке жок. Менин чечимим гана иштейт. Жердик болсо мен бирөөгө кошомат айтат элем да. Адам болсом бир Атамбаевка, Жакаевка же Бакиевке же беркилерине бир кошомат айтат элем да. Кысматка барат элем же бир жердик адам болсом бир сөйдүрөк деле барып атат го, дөпөрөс деле барып атат го, депутат болуп. Ошонун ордуна барат элем да. Ошондуктан кыргыз, мен ошо кыргызды кыркып салгам 2020-жыл мурун улуу деп келип туруп, анан бул улуу эмес экен. Булар адамзат көргөндү көрүш керек экен. Кыргыздар эми дүйнөдөн чыгат. Калыстар чыгат, кайтпастар чыгат, чындыктар чыгат. Башчылар эми дүйнөдөн келет тааныпчы. Баары бир жан Кудайды тааныйт, баары бир түндүккө биригет. Бирок кечигип каласыңар. Эзилип каласыңар. Ал камап коюу менен, коркутуп коюу менен, анан барып кемпирди коркутуп, анан байкуш чалды, баланы коркутуп. Сен бир балаң ыйлап атса, өзүң басчы деп коркутуп атасың да. Ал сенин балаң, ал да бирдеме айткысы келип атат. Ал эл, сен элдин атасы энесиң да, эгер бийликтин башы болсоң. Сен элди түшүн да. Бирин-бирин гармонияга чыгар. Баягы бейиш келсе бейиштей жашоо болуп, тозоктогу бир адам келсе тозоктогудай болуп эле тетиргеттиңер го. Эми мына карасаң, мындай таң каласың да, жердик адамча карасаң. 5 баласы турса, ери аялын өлтүрүп койду. Өлтүрбөй эле кетип калбайсыңбы ал аялдан тажап кетсең? Же болбой болсоң кетирбейсиң, байкуш тирүү жүрөт эле. Өзүң соттолбойт элең, ал тирүү жүрөт эле. Көрдүңбү, ошондой бир тетириш келгенде ушундай болот өзү. Бул жөн эле бир чекеси, мисал. Ошондуктан Кудайдын буйругу жок, мындан ары жашоо жок, мындан ары эркин жашоо бүттү, мындан ары окумуштуу да куткарбайт. Бийликтин, байлыктын, медицинанын, диндин, окумуштууга баарына кишени салынды. Арстан Алай жаңы Кудай салды адамзатка, кишенди. Арстан Алайга адамзат акыры аргасы жок, ишенди дегенге. Анан Кудай жаман деле айтып аткан жок. Кыйнап да аткан жок, сени 5 убак намаз оку же болбосо ажыга бар. Тетирсинчи, өйдө эле ал эле бир бейиштей жашачы. Жан дүйнөң тынч жашасынчы, кырсык кыйынчылыгы жок жашачы. Бир кызматыңды кылчы, бир арбайдай болчу. Могу бир кошоматчы дөпөрөстөрдө, эртең күлкү болдуң, сен эл күлүп атабы, сага аалам огош бетер күлүп атат. Калпычы болсоң, эки сүйлөсөң, жигиттин сөз өлгүчө өзү өлсүн деген сөз бар да, жигиттин, башчылардын сөзү өлгөндө анан ошо күнү түшөт, элдин духу ошо күнү түшөт. Ишеними кетет да. Ошондуктан ордуңарды билгиле,
Tagың Кудай үчүн бир тыйын, сенин тагдырың, сенин сотуң дагы бир тыйын. Жердик соттон кутулсаң кутуларсың, а бирок Кудайдын судьбасынан кутула албайсың. Качсаң качарсың, бирок баары бир тозок тартасың. Мобилизациядан качкандай, дагы бир нерседен качкандай. Ошондуктан айтып коюу менин милдетим. Эмнеге мындай болуп атат, эмнеге ак үйдө жүрбөй атат, эмнеге кыргыз кор болуп атат, мен бүгүн түшүндүрүп айттым. Кудайдын келгенин айттым, дүйнөнүн кандай болоорун айттым. Бул дүйнө ушундай эле боло берет. Бириккиче. Бул согуш, атамекендик согуш 4 жылга созулса, бул жерде дагы ушундай созулуу бар. Эртерээк өткөндөр эс аласыңар. Жеңил күн жок мындан ары. Эскиче жашоодо. Кудайда күнөө жок. Арстаналайда күнөө жок. Арбайларда, периштелерде күнөө жок. Калганы силердин башыңарда, башыңарда ар кимиңерде. Эгер силер калыс болсоңор, арбайлык сыпат болсо, бийлик мындай болбойт эле. Анан кошоматчы болсоң, жакшы болбойт. Эртең ыйлайсың. Ыйлаганда да кеч болуп калат. Ыйлап сурансаң дагы жашооң оңолбой калат, кеч болуп калат. Ошол менен жыйынтык сөзүм, ар ким өз түшүнүңөргө жараша түшүнүп алгыла. Бирөө ошол мусор терип жашап атат да, түшүнүк ушул болуп атат, түйүшүк ушул болуп атат. Бирөө интеллигент жашап атат. Ошол сыяктуу сиздердин түшүнүңөр арбайлык, периштеликке жетсе, ошондой жашоо болот. Жок, мындай эле кайра ак кара болсо, анда уруш, талаш, тартыш, кайгы, капа, ызы чуу болуп кете бересиздер. Бирок Кудай менен улуу күчтөр кошо түштү, демек жаңы заман орнойт. Бул эски жашоодо тынчтык болбойт. Өсүп кутулгула, болбосо эми өлүп кутуласыңар.